Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı bizden Muz TV YouTube kanalımızın görüşleri, hurmatlı bizden kattaluvchilar, жылқы сүйүүчүлөр. Бүгүнкү биздин чыгарылыш туугандар Өзгөндүн Мырзаке айылында туугандар мындай жаратылышы кооз жерде турабыз. Бул көрсөтүүдө туугандар Алимбек деген жигиттин эки аты чыгат. Дыйканчылык баадагы эки аттын маалыматын азыр айтабыз достор. Биринчи кезекте ушул чакан гана жаш тору ат сатууга чыгып атат экен. Тору аттын турушун сиздерге мен көрсөтөйүн. Алимбектен маалыматты алып берейин. Мырзакедеги бул аттардын кандай экенин сурап баштайын. Алимбек, ассаламу алейкум. Учурашып амансыңбы Алимбек? Ден соолук кандай? Иштер болуп атабы? Кудайга шүгүр. Аттарды сатууга койдуң? Сатууга койдум. Алимбек, эми айтсаң, аттар мына дыйканчылык эле аттарбы? Дыйканчылык аттар. Дыйканчылык аттар. Баасын дагы жөндө эле коет экенсиң. Базар баасында эле болот экен, Бул аттардын кандай улактары, бар аттар чыгабы кандай болот? Бул ака 2 ай болду алганымачы. Мына тор атта. Кышкы үйүрдө жүрүп келиптир. Үйүрдү караган. Ооба, мал салдарды карап жайлоого жөнөттү. Жаны өтө пышык экен. Жаны пышык. Чыдамкай жылкы. Чыдамкай. Бул жашы канча болду? Жашы жаңасы. Жаңасы, Наракты каратчы. Мына достор, жаңасы тор ат. Аркасында 7 деген табросы бар экен. Буну кандай улакка чабам деп алдыңбы, же кандай болду? Буну ака малга эле алгам анан. Эмеси бул зардасы жакшы экен өзү. Зардасы жакшы, Чаап үйрөтсө болчудай. Бул азыр улак көрбөдү да. Сен ачкыры улак көрбөдү. Аттан бир нерсе чыккыдайбы? Чыккыдай ака улак. Бир нерсе чыккыдай. Ооба. Жем дагы жейле. Жем дагы жейлек. Келгенде кандай жүнү өскөлөң беле? Жүдөмүш. Келгенден кыйла өзгөрүп турду анда, жакшы. Бою канча чыгып калат? Бою 100 экен. Бою бир ушу 55тен жогору болуш керек, Бир бастырып, мында атты зардасын көрсөтчү. Ат кандай экен сынайлы. Азыр дагы жем жейлек болсо арыгыраак экен азыр. Азыр арык экен, турушу арык. Мына аттын туяктары таза Алимбек? Таза. 4 туяк таза, Мына көрсөтүп коелу. Жаман кылык жоруктары чыкпадыбы? Жок. Аягында басканда оңго солго кетип калган адаттары жокпу? Камаштабайт. Мына аттын үстүлөрүн көрүңүздөр. Үйүрдү карайт экен да жаныбар, Ооба. Кышы менен үйүр карап кетти да. Кышы менен үйүр караган. Жебичи жакшы. Жебичи жакшы. Болду. Бунун дыйканчылык баасы канча деп коесуң? Дыйканчылык баасы ака $1800. $1800, Кеми бар? Кеми бар. Ошондо сомго эсептегенде 150 миңдин айланасы болуп калат экен. Мына достор, 150 миң жаңасы ушул тор ат. Туяктары мындай кара туяк экен, бышык туяктан. Өйдө бастырып койчу. Бул биринчи номер болду достор. Экинчи номер бир улактын аты чыгат экен, чоң ат экен. Чаап койгон, бир чаппайсыңбы? Айландырып ушундай чаап көрсөткөн. Өдө ылдый. Сонун. Мына жерде достор атайын жол бар экен, ушул жолго чаап көрсөтүп атабыз. Андыктан туугандар жаман ойлобоңуздар, чөптөрү тебелеп кетти деп жолго чаап атабыз. Кыскасы, туягынын тазалыгына, жеген ичкенине кепилдик бересиң. Ден соолугу жакшы. Үстүн бир көрсөтөлү, $150 миң сом туугандар. Кеми бар. $1800 айланат экен. Аттын турган турпатын сиздерге көрсөттүк достор, аркасы алды. Бир жаш бала мине турган ат экен да? Жаш бала үйрөтүп, бир тарбиялаш керек экен. Болду. Алимбек, айдай бер. Мына достор, биз экинчи номердеги аттын чоңуна келип калдык туугандар.
сары ат чыгат. Сары аттын бешинесинде кичине болгон кашкасы бар экен туугандар. Өтө ушундай жылоологондо жакшы жылоологон аттын маалыматын айтып баштайлы. Алимбек, эми экинчи аттын боюнча маалымат берсең экен. Экинчи аттын ака жашы 4 асый. 4 асый. Жаныбар бул кыргыз жылкыдан окшойт, а? Кыргыз жылкыдан экен. Эми бул аттын өнөрү кандай, күчпү? Өнөрү күч ака. Өнөрү күч. Кулагы жакшы. Чабылып жүргөн ат. Чабылып жүргөн. Каяктан келген бул? Ушердин аты. Таги түгүшерден эле. Мындай тегин айтып бербейсиңби? Аттын теги кандай? Теги Кандай аттын баласы эле? атасы жакшы ат эле ака. Атасы жакшы ат. Кандай ат болгон? Эми Кара ат болгон атасы. Кара кыял полгон чапкан кара аттын баласы. Кыял палван деген чапкан кара аттын баласы ушул экен да. Бул ат дагы чоң улактарга жарап атабы азыр? Чоң улактарга жарап атат. Торпо улактын аты экен, а? Торпо улактын аты экен. 4 асый. Бул баягындай сорундарды таштап жүргөнбү? Bunlar taştagan. Таштаган, а? Tay, koy, Hı. buyur. Şeki var, leyle ulakta. Tayga taştak yok. Баягы 70 немеге коюлгандабы? Чоң улакка барып келип турду. Ошол жерде таштады. Ова. Мына аттын мойнунун узундугун караңыздар. Ат өзү да суага экен, а, жаныбар. Ылдый бастырып койчу буяка. Аттын баскандарын көрөлү. Азыр ат кандай, күндө эле басып атабы же багуудабы? Туруп калдыбы? Бери бастырчы. Боюнун бийиктиги ушу 65ке жакыныраак экен, а? Ова. 65ке жакын экен. Аттын топко киргендери кандай? Гарантия. Гарантиябы? Зло менен. Видеолору барбы? Улакта жүргөн Улакта абын чагылган bir videosu var. видеолору бар, а? Koş koy aldı. Үйүрү кандай? Yürüge koşuluyor. Үйүргө тура элек. Бир буроолорун көрсөтчү. Оңго, солго бурап. Мына достор. Ама жулоосуна сөз жок экен. Башын көтөрүп жүргөнүнөрчү. Болду. Эми аттын ден соолугуна келсең, Алимбек. Solu taza. Таза туяк. Taza tuyak. Çok taza. Taza. Cevizli Жебичи жакшы. Омуролорун көрсөтөйүн. Баягында улакка киргенде секирип, тээп, тиштеп кандайлары жокпу? Yok, öyle yok. Аттары тиштеген. Үстүлөрүн көрсөтүп коелу. Ушу айылдын таанымал аттарынын бири экен да анда. Yakşatlar. Жакшы аттардын бири экен да. Бунун баасы канча сарынын? Bunun başında жөндүлөр ака. 4,5 $4,5, а? Молодец. Өтө сонун бааланды менимче туугандар. Эми ким кандай ойлойт? Комментарий жазып калтырсаңыздар болот. Аттын турушу кандай экен, баасы кандай болду? Кличкасы барбы аттын? Кличкасы полет. Полет. Анда чуркаганда жакшы чуркайт окшойт анда. Аттын таанууларын көрүңүздөр. $4,5 кемин кылып бересиңерби? Kılıp veriyoruz aка. Кемин кылып бересиңер. Андыктан достор, мына жака бастырып бар. Бул экинчи номердеги атты көрүп бааны бердиңиздер. Алам дегендер туура эле чалып байланышкыла, сүйлөшкүлө. Ат жаккан болсо туугандар, класстан башка соодага береке каалайбыз. Алимбектин базарын берсин.